Интернет желесинде талкуу жараткан окуя. Ошто кайненесинде сабады делип 7 суткага камакка алынган жарандын аялы окуя тууралуу айтып берди. 24 жаштагы келин күйөөсүнүн оор токмогунан улам боюндагы баласы түшүп калгандыгын айтат. 6 жыл болду. 6 жылдан кийин биринчи балам төрөгөндөн кийин урда барып башталган, уруп, согуп, үйгө мас келип көбүнчө ичкиликтен айнанышчубуз. Постоянно пьяный болуп жүрчү. Түндөс үйдө турбачу. Сиз ичпей деп айтат белеңиз, ошол нерсени айынан чыкчубу? Ооба, ичпей деп айтат болчумун. Кайненем, кайнатам мен өтүп кеткен. Мен келгенде 2 айдан кийин кайнатам өтүп кеткен. Мен апам атам үйрөтпөгөн, сен үйрөтөсүңбү? Мен өзүм билем, акчаны өзүм табам. Сен акчаңа ичкен жокмун мен. Өзүм акчам таап иштеп жатып, ичип жатамын, ишиң болбосун деген эме кылат. Ошонун айынан эле урушуп кетебиз. Ошо. Канча убакыт сүйлөшүп башкарышкансыздар? Же ала качуу жолу мененби? Типа ошондой болгон. Ала качуу жолу менен турмуш кургансыңар. Дал ушул баягы 6 жыл болду. 6 жылдын ичинде баягы үйүңүзгө келип жүргөн учурлар болду? Үйүңүзгө жашабайм болду, ажырашам деген учурларыңыз болду? Ооба, көп болгон. Баргам. 3 ай жүргөм, 2 ай жүргөм. Анда деле келсең келдиң, келбесең үйүңгө барып, барыңар союп кетем, өлтүрүп кетем. Апаңды, атаңды кошуп өлтүрүп кетем. Мага уже баары бир. Менин артымдан иле турган эч ким жок. Мен камалып деле кете берем. Менин артымдан эч ким илебайт дейчү. Срок коет болчу. Бүгүн келесиң, эртең келесиң. Келбесең ушундай болот. Десе мен кайра эле барып жашачумун, кечиришип. Анан 2,5 жыл алдың мен Нариманга кайрылганбыз. Заявление менен ажырашабыз деп Google менен баргам. Нариман эмне? Милицияканасына. Милицияканага бардыңыз. Ажырашам деп бардыңыз. Заявление жазганбыз. Кайра эле кечирим сурап да кайра жашап калганбыз. Анан 3-4 айдан кийин акыркы күнү 29 ноябрда үйгө мас абалында келип, эшиктерди какалап, стенкаларды уруп, өлө жин келип, мен каматам деп ойлойт окшойт булар деп, аябай жин келип атты. Анан эмне болуп атасыз, эмне болду десе, мага милиция эме чалды. Милициядан чалышты. Участковый чалды, Кыштакта, Кашкар кыштакта участковый чалды. Эмне болду, эмне деди десем, анан 2 күн алдын бильярдта бирөөнү уруп койгон окшойт. Ошол боюнча чалып, мен ошондо кандай келдим деп эме болот. Анан ошол боюнча бирөөнү уруп койгон окшойм. Ал мени каматам деп атат, типа ошондой кылып атат. Эмнеге каматат дегенде, эч нерсе кылбайт, андай кылбайт десем, мени уруп баштады. Сүйлөй тур, анда эмне деп урду. Анан урганда ал күнү апам бар болчу. Үйүңүздө 28 апаңыз. Ооба, 28 өзүмдүн апам 28 күнү после обеда келген үйгө. Анан ошол күнү жатып калган. Кадимки деле биз жатып, чайларды ичип жатканбыз. Күйөөм түнгү саат 4-тө келип, ушинтип ургулап, капкылап эме кылды. Анан мени урганда, мен аябай кыйкырып бергенде апам тура калып, эмне болуп кетти деп эме кылды. Сиз аралашпаңыз деп апам түртүрдү. Апам түртүргөндөн кийин кайра мени уруп баштады. Анан апам урба деп кайра эме кылганда уже апам уруп баштады. Аралашпа сен деп, уже сен эмне аралаштасың деп, уже сенсиреп, оозуга сөздөр менен сүйлөп. Анан спальняга эме турганыбызда сушилка бар болчу. Апамды ургандан алдын, апамды уруп атканда сол колу менен уруп, апам жерге эме болуп жыгытып койду. Жамбашы жерге тийип, башы болсо стенкага тийип канап кетти. Ошону арчыйын деп эме салфетка менен ачып атсак, уже мени уруп баштады. Мен үйдүн ичинде сушилка бар болчу, кийим жагчы. Ошо менен мен аркама чапканда колумдагы 7 айлык балам ыйлады, катуу кайкырды. Кыйкыргандан кийин буга
эмне ыйлайсың, эми жаман сөз менен деп менин колумдан 7 айлык баламды алып сушилканын үстүнө ыргытырды. Ыргытыргенден кийин мен аны эмнеге аласың деп кайра алып атсам, кайра уже мени уруп баштады. Апам өзүнө эме кылып туруп, эме кылып кайра урба кой деп эме кылып атканда кайра апам уруп баштады. Анан сушилканын аркы жагында телефонду алып алышканда мен уже эшикке чыктым. Анан менин артымдан күйөөм чыкты, күйөөмдөн кийин апам чыкты. Апам чыккандан кийин эшикте чоң балам бар, чоң балама таякты алып кел деп айтты. Чоң балам эмне кыласыз десе, алып келгөр деп ага кыйкырды. Чоң балам таякты алып келип, примерно чоң балам таякты алып келгенде бизди урду. Ошол таяк менен? Ооба, ошол таяк менен урду. Ошол таяк сынганга чейин 3-4кө бөлүнүп калды. 3кө бөлүнүп калды. 3кө бөлүнүп калганга чейин уруп, мени урду. Анан апам кайра эме кылганда апамды уруп баштады. Анан апамдын ортосунда мен ойбатып түшкөндөн кийин уже эшиктеги арыкка менин путум кирип, экөө апам менен менин расстояниябыз алыс болуп калып, кайра апам уруп баштады. Апам жака жакындаган сайын мени уруп баштады. Ортодо туруп уруп. Анан мен үйгө кире азыр өлтүрүп коем деди. Дарбазанан мени киргизирди дагы. Киргизирип апамды уруп баштады. Аябай уруп, бул жака кет болду деп кетирип, караңгы таңгам алып, алтардан өтүп эме кылды. Анан апам ылдыраак кеткенден кийин кайра үйгө кирип, дарбазадан кирип туруп, эшикти култап, күлүштөп туруп, күлүштү чөнтөгүнө салып туруп, үйгө кирип урду. Үйгө кирип. Сизди? Ооба, үйгө кирип. 3 баламды тең колунда 7 айлык баламды алды дагы. Спальня комнатага киргизип, чоң балам менен ортончу баламды киргизди дагы. Телефон берип койдум, аны көрүп тургула, деп кайра келип, алар деп эшти жаап, мени келип уруп баштады кайра. Соң колу менен ичиме урду. Соң колу менен ичиме урганда мен вообще сүйлөй албай калдым. Вообще үнүм чыкпай калды да. Үнүм чыкпай калгандан кийин үнүң чыкпайт деп мындай күлгөнсүп эме кылып бөйрөгүмө урду. Бөйрөгүмө урганда вообще сүйлөй алып эме албай калдым. Уже үнүм дагы деле чыкпай калды. Андан кийин табарсык жагыма буту менен тепти. Уже мен вообще чыдай албай калып жерге отуруп калдым. Жерге отуруп калганда ошо кухняда дагы кружканы алып туруп 2 жолу башыма какылады. Анан кружка жерге түшүп калды. Анан уже чачымдан алып тургузду кайра. Кайра тургузуп, соң колу менен оң көзүмө урду. Оң көзүмө урганда мен уже вообще болуп калдым да. Андан кийин апам милицияны айтып келгенге чейин мен уборныйга барып келдим. Уже таң атып калды. Уборныйга барып келдим. Барсам, кровотечение өтө болгон эмес, бирок кан бар экенин билдим. Потому что мен беременный болчумун. Токсикоз учурунда жүргөнмүн. Аябай кусуп кыйналып, тамак жей албай жүргөнмүн да. Анан барып коркуп кеттим. Коркуп эме кылсам, уже үйгө келип кайра отуруп эме кылсам, бир 10дордон өтүп, 10го жетпей, анан апам милицияны чакырып келди. Сен чыкпайсың, сен чыксаң өлтүрөм деп милицияларга биринчи чыгарган жок мени. Анан мен чыгарган жок, мен үйдө турдум, ал жок, аялым жок, кетти бир жака деп койгондо, анан жок, анан уже апам мени айтып атпайбы, апам бар. Мен көрдүм, апам көрдү да. Айнектен эме кылганда аны көрдү, чыгар деп, анан милициялар бар ошентип мени чакырды, күйөөм чык деп. Көзүн эме кылып, үйгө кирип, көзүмө очкени тагып, масканы тактырып эме кылды эле. Анан эшикке чыкканда чыктым. Апам очко кийип, маска кийип чыктыңыз. Ооба, анан чечтирип эме кылганда, ал милициялар эмне болду эле, эмне менин проблема экен. Бул нерсе бизде деле болот, мен деле аялымды чаап коем, уруп коем деп. Ал жерде чаап койгон, уруп койгонго мен окшобоймун. Көзүм ачылбаган состояниеде турам. Чачтарым эме болуп турган, чачымды тарткан, ал убакта тараганга деле не успей алам, что мен уборныйга баргандан кийин уже кровотечение болуп, не болду, түшүп калды деген ойдо эле эме болдум.
Анан апам анан кийин ровдого барып заявление жазабыз, жүрүңүз деп алып кетейин дегенде күйөө барбайт, эч жака барбайт, үйгө кир деди. Анан үйгө кир деп анан кетип атсам, наркы участковый менен, Кашкар кыштактын участковый менен арка жакка барып сүйлөшүп келди дагы. Биз азыр апаңызды алып кетебиз. Эми бул семейный проблема деп кайра эле айтып койду. Эми булардан толук жок окшойт деп айла жок эме кылып калдым. Анан кетишти. Кетиштигенден кийин апамдар ал жака барып заявление жазгандан кийин мага чалышты. Мага чалышты дейм да. Мага келди, күйөөм келип, "Жүр, сен барып, мага показ эме бергин, встреча эме болгон, мен күйөөмө доом жок, мен жашайбыз" деп айткан. Болбосо апаң азыр кайсыл жакта экенин билебиз. Үйүн дагы билем, акаң менен апаңды ошол жака барып азыр барып өлтүрүп келем деди. Анан биз көймө-көз машинага отуруп Нариман милицияханасына келдик. Келгенде ал жердегилер айтты. Ал жерде эле, как всегда, ошо семейный проблема, эми бул баарын эле боло турган нерсе деп койду. Ал жака көбүнчө мага басым жасап атты. Эми аял киши андай деп. Мен ушундай уруп атканда ал күйөөмө жармашыш керек да ал жердечи. Сен эмне мындай кыласың деп. Же алдыңда сүйлөшүп койгон билбейм. Эртеси күн болду, мен токсикоз болуп атам. Мен больницага алып барган, токсикоз болгондо кайтарыш үчүн капельница аласың да, мен ар дайым эле алам. 3 баламда өйлө катуу токсикоз болом, ар дайым эле алам. Анан ушундай алайлы, анан тем более башым сотрясение болгону алдыга эле оорутат, көңүл байлантат дедим. Ошого барабыз деп болуптур, ана азыр барам деген, 5 мүнөт барам деп койду, бирок 10 мүнөттө келди. Анан балам, кичинекей балам кийиндирип коюп туруп, мен туалетке барып, уборныйга барып келдим. Уборныйга барсам, өйлө чоң, мындай уюган кайын бар экен. Мен аны көрүп шок болуп кеттим. Кайла туалетке аябай эме болуп кеттим. Аны эме кылып, ичкимди алмаштырдым дагы. Эме кылсам, күйөөм келди. Мага сабылына келди. Бийлеп, башкача эмелер кылып, мен каматам деп ойлоткон да булар. Мен антип ойлоткенсиңер да. Мынтип ойлойт да булар, мени эч ким камата албайт. Мен түрмөгө түшсөм, по-любому карта ойноп эле отурам деди. Анан эч ким сизди каматпайт, эч ким нерсе кылбайт, жүрүңүз, мени алып барыңыз, мен отур машинага деди. Ошо үйдөн баштап Кызыл Менет деген айыл бар, ошого чейин биз аябай катуу ылдамдыкта бардык. Мас абалында мен айдап алайын машинаны, мага бер десем да болбой койду. Кызыл Менеттеги айылдын бир үйдүн барутасы жака жетпедик, бирок мындай бетонго биз кирип кеттик машинабыз менен. Авария болгон. Ооба, өтө катуу эмес, бирок кирдик. Машинабыз түтөп кетти, ичи сырты түтөп, ичи сасып кетти, аябай сасып кетти. Мен машинадан түшүп алдын карадым. Алдын карасам, действительно эме болуптур. Анан күйөөм ошол жерде көп газ басты, баспай эле койчу деди. Баскан сайын өтө түтүп атты. Анан күйөөм түштү дагы. Матездин алдын көтөргөндө кичине жылды. Жылып, анан отур машинага деди, отурдум. Отургандан кийин аркага десем машина жылды дагы, кайра эме болуп, кайра биз ошо аптекага келдик. Кыштакка келип аттым. Больницага жетпедиңиздер, ошо авария болгон учурда 7 айлык балаңыз колуңузда эле? Ооба, 7 айлык балам, мен, күйөөм үчөөбүз барганбыз. Милиция чакырдыңыз, келди, келбедиби? Ооба, милиция келди. Анын фамилия имуществосун билбейм, бирок түсүн тааныйм, көрсөм жүзүн тааныйм. Келип, семейный проблемаңарга эмнеге чакырасыңар, семейный проблемага анча-мынча келе бербейт. Бул семейный проблема экен, көңүл чечип алсаңар болот дейт. Эмнеге ал жерде менин лицом, азыркы интернетке чыкканда лицом болчу, көзүм көрбөгөн акыбалда мен барганмын. Бир көзүм ачылган эмес, бир көзүм эме болуп, беттерим шешиген, көк ала менен барганымда ал милиция эмнеге антип айтат? Семейный проблема экен го, эмне үчүн бизди ора кыласыңар, эмне үчүн чаласыңар деген, ошол милицияга деле чара көрүп бергиле деп суранам. Ошентип кетип калдыбы? Ошентип эме кылды. Анан күйөөм келип, эмне болду, до конца сен да эме кыласың деди. Ооба деп айттым. Анан эмеге келдик. Нариманга күйөөмдү машинага салып, ошо милиция алып кетти. Мен такси менен эме кылдым. Такси менен үйгө барып, балдарымды алып,
өзүмдүн үйүмдө эмес, бир тууган кайнатанын бир тууган укасынын үйүндө экен балдарым. Ошол жактан алдым дагы. Милицияханага келдим. Нариман милицияханага келсем, эшикте күйөөм менен Талай деген милиция, биздин көчөдө бир жашаган милиция, дагы бирөөсү турат экен, сүйлөшүп турат экен алар. Анда бул жакта тас эсеп тургандан кийин бул жакта эмеси жок деп прямой мен акамдын үйүнө айдаттырдым, таксини айдаттырып. Байкеңиз кайсыл ошто эле турат беле? Ооба, Мадайында, Будалыкта турат болуп, ошол жака таксини айдатып келдим. Ошондон бери ушул жактасыз? Ооба, ошондон бери ушул жактамын. Андан кийин эртеси күнү биз кайра заявление жазабыз деп СМБга барганыбызда мен уже кровотечение болдум. Ал жерде кан кетип, уже эч кийим полный астыдагы пальтолорум полный кан болуп калды. Анын видеосу деле бар. Ал беремиз түшкөн менин сүрөтүм, беремиз түшкөн бала сүрөт түшкөн дагы мен эч кийимдеги турат, до сих пор турат. Сүрөтү дагы бар. Өзү деле турат. Сактап койгонбуз биз аны, турат. Мени СМБдагылар скорый чакырып, мен скорый жардам менен мен Черемушка больницасына барып түштүм. Ал жерде мен тазалап алышты. Сиз эмнеге ушулга чейин ушул нерсени мындай ачыкка чыгарып, үйүңүздөгүлөргө айттыңыз беле, ушундай үйдө зордук зомбулук көрсөтүлөт депчи? Үйүңүздөгүлөр билет беле ушул нерсени? Билет болчу, аларга деле чалып айтчу. Мындай, кандай десем, мен аял болгондон кийин уже мен действительно мен чечем, мындай эме деп эме болчу. Анан кечирим эме болчу, анан кечирип сурачу, анан балдарым бар жашап, мен деле балдарым бар деп жашап эме болдум. Баары эле эме кылат да. Айтат го, мышыктын деле үй бүлөсү бузулбасын деп. Мен ошон үчүн азыркысы уже коркуп калды болуш керек балдарыңыз деле үйүңүздөгү проблемада. Данный момент ошол акам үйүндө жашап атабыз, аябай эшик тырактап калса деле бир нерсе, например, кружка же бир нерсе жерге түшүп калса, атам келди, карап койгулачы, эшикти жаап койгулачы, култап койгулачы дейт. Кеч караң кирсе уже эшиктерди жаап баштайт. Занавеска, айнектеги занавескаларды жаап баштайт, уже мындай коркконубуз эме кылат да. Үйдө деле ошо мас болуп келгенде аябай катуу ылдамдыкта машинаны үйдүн алдында токтотот да, токтоткондо уже билишет, жөнүм алдында андай кылбайт. Анан атам мас келиптир деп, жүрү кам деп, басып жатабыз деп, укасын алып туруп, эми 7 айлык балам билбейт да эч нерсени, экөө алып туруп, төшөктүн ичине кирип алып, апа бизди уктады деп койчу атама, дейт. Уктады деп койчу дейт. Анан ооба жаткыла деп коем десе, кирип эле бакырып кирет, булар чөчүп эме кылат. Кана эмне болду? Деп эме кылат. Ошон күйөө мас болуп келгенде вообще таң атканга чейин 3-4 күнгө чейин уйку жок бизге, действительно уйку жок. Балдарым эртеси күнү садикке барганда эжекеси деле айтыптты. Ал деле болот. Эжекеси деле эмне балаң эмне уйкучу? Даже эртең менен келип каша ичип аткан жеринде каша деле ичпейт, ошо столуна деле башын коюп уктап калат. Караткыла буну деп эме кылат. Балдар баардыгы ойноп атса, бул отурган жеринде уктап калат дейт. Эмнеге мындай кылат? Уктаткыла да эртем деп, аны уктаткыла дейт. Кантип уктатам? Мен баламды уктатып койсом, бул ойго өтүп атпайбы? Ойго өтүп кыйкырып атса ким уктайт? Анан эже үйүңөрдө күн сайын ичеби? Же акыркы жылдары уже 1 жылдын аралыгында уже күндү болуп калды. Күндө ичет. Ооба, кайненем, кайнатам жок болгон үчүн бардыгы дебейм, бар 5-6тасы бар. Ака укалары бар, бардыгы биздин үйүздө. Кайненем, кайнатам жок болгон үчүн, башкалардын эми бара болгон үчүн биздин үйгө келет. Арагын алып келет, башкасын алып келет, отуруп ичишет. Аларда уялыш деген нерсе жок экен. Эми аларга барыр, эми күйөөм айтмайынча буларга барыр да, ичсе болду да. Алардын арасында деле балдар чыгарып вино ичип калса деле, мындан ичип ал кан болот деп балам ичирип коет. Ичпейм десе ич деп эме кылышат. Экинчи балам каны аз болуп калып, ооруп калды. Каны аз болуп, каны аз экен, каны аз болгондо анан тамагы эме болуп калды. Ошо канга деле тапшырып, сидигин деле тапшырып, мачасын деле тапшырып койгула деди.
тапшырганда каны аз чыкканда 650 сомдук дары бар, ошону алып бер десем аны албай винону алып келип 2 баламды отургузуп алып ичирди. Ичкиле кан болот деп. Ичирбей кой десең, кичинекей балам ичпейм деп ыйласа, баранда сен апаң алдыгы бар, сен баягындай жаман сөз менен айтсам ошондойсуң бар, апаң алдыгы бар деп айтты. Десе барбайм деп ыйлады, анда ич деди. Кичине ичип, мындай жаман бияк деген үндү чыгардан эме кылса бар деп кайра анан чоң балам кичине түшүнгөн үчүн чоң балам ичти, ал аны ичти. Молодец, каның көбөйөт эми деп ушинтти. Анан кичинекей балага кичинесинен азыр ичимдикти ичирсең бул дальнейшем эмне болот деп ойлоңасың. Мен акамдын үйүнө келгенден кийин ошол убакка чейин бизге бир дагы милиция чалган жок. Мен заявление жазып эме кылып атпаймынбы? Боштондукта эле жүрдү. Ооба, бир дагы милиция чалып, мындай ишиңер болуп атат экен деп вообще эме кылган жок. Күйөөм боштондукта болуп айтып атпаймынбы? Келип жүрдү, акамдын үйүнө келип, как положено жүрдү. Кийимдерин алып келип берип калды. Ооба, кийимдерин алып келип үйдүн 2 үй нары алыстыкта өзүнүн машинасы менен туруп, аны мен машинамды тааныйм, конечно. Туруп, анан интернетке чыкканга чейин 10 күн аралыгы 12-си 13 болуп атабы? 10 күн аралыгына чейин бизге бир да милиция чалган жок. Эмне кыласыңар деп. Коргоо ордери 3 күн болсо деле баары по-любому чалыш керек да. Эмне болуп атат, мындай болуп атат, келгиле деп. А биз качан интернетке чалгандан кийин өлө шашырып билдирүү менен чакыртып, кел мына жерге келип калгыла. Грубый отношение кылып бизди чакырды. Келип мына жерге келип калышыңар керек деп өлө катуу эме кылды. Анан эмне интернетке чыгаргандан кийин обязательно иште баштайбы Наримандагы милицияханадагы сотрудниктер. Ушул убакка чейин эмнеге карабашты, эмнеге караган жок, обязательно интернетке чыгып же обязательно мени өлтүрүп койгондон кийин карайбы. Ошондо бир эле күн болду азыр, Ооба, кече күнү, кече 12-си күнү интернетке чыкканда, анан эме кылганда кече күнү камады. Ушул убакка чейин 10 күн өткөнгө чейин менин күйөөм камаган жок буларчы. Меники деле чыкты. Ал жерде легкий эле кылып коюптур, административный штраф менен кутулуп кетсе болот деген. Ал акчаны берип коюлу кайра бизге келет, ал коркунучтуу адам, өтө мукач адам. Анан чыккандан кийин бул жака келет, 100% ага чейин келип аткан, келип азыр акамдын балдары деле коркуп калышкан, даже уборныйга чыга албайт. 2-2ден 3-3дөн чыгып атабыз. Бул жака келип, конечно, ал жакта 7 сутка жаткандан кийин ал жак мен анын күйөөм характерин билем да. Ал келип бул жакта ушул өчүн алам дегенсип мага келип коркунуч жаратып, өлтүрүп, даже союп деле кетет да болчу. Ошону Садыр Жапаров Камчыбек Ташевден суранат элем. Менин дагы эмеме адилеттүү чечим чыгарып бериңиздерчи. Ошондой эле анын апасы күйөө баласы кызын уруп жатканда арачага түшөм деп токмок жегендигин айтат. Болуптур. Азыркы учурда абалыңыз кандай? Алышта базар барым жакшы. Ана колум андай болуп калган. Врачтар айтып атат, катты коркконсуз ошондой. Болбой калган да колум андай. Ошондой башым ооруйт. Мен эч кандай башым ооруган эмес. Ден жакшы эле болчу. Ошентип атат, ден кыйын болуп калды да, мага баскан турган кыйын болуп калды. Сиз эмне бир катуураак бир нерсе сүйлөдүңүз беле же эмне себеп болду? Мен эч корком менен сүйлөшкөнчү. Эчтеке сүйлөгөн жок. Эчтеке сүйлөбөй эле кызыңызды коргойм деп аракет кылгансыз. Аракет кылдым. Кызым ошо таңгы саат 4-тө 5-терде экөө урушуп, катуу кыйкылганда бетиге урган экен. Бети шишип келди да. Бети шишип алып мен туркап барсам бети шишип кетиптир. Анан болду, сен мени урду деди. Sen benim nalda kilesinde beni vurup türtüp bir tek kandı ben jığıldım. Anda peşmede başım kiyip kanap gitti. Benim jığılgandan gözüm oldu. Başka bir mekılan yoksa apa deyip beni sarf etkiden artımaya kaldım. Şunu gelmeye kızım. Şurada beni vurganda balası ayağı yeter burası. Kıkır ile verdi de ile verse anında ağırda şurkan üstü kırık dedi.
анда арты көгөрүп, беттери көгөрүп, мурдаларында кесилип кеткен да мындай. Мен болмой сыйылып кеткен. Ошончо өлө көзү уруп, кой мындай этпей, урушпай эле кой, 3 балаң бар. Şu жака чейин уруп келгенде 3 бала, 2 балаң бар деп, 3 болду. Жакшылап жашагыла деп мен канча жыл сага кайрылып айтып атамын. Кызымды кордогондон башка эч кылбагым жок. Ушинте бербе, жакшы эле жаша. Сен жамандык жака жалжырашып кетежем дагы деген оюм дагы жок. Сен жакшы жаша деп меселеси конок болуп келем, 2 ай өтөдө бир келем го. Деп сонтип сен ишиң болбосо олду калган эң уят жаман сөздөр менен сөктү мен. Ол вообще эле болбогон сөз да. Эң уят сөздөр менен сөгүп, сен ишиң болбосун, сен сире калган. Сен деп урду анан да бир телефонду тартып алды да колумдан. Telefon менен башыма чапты, телефон сынып кеткен. Бет вообще сынган. Кийин менин дагы кайтып кызымды урду да, көзү өлү сабады ойде. Көзү өлү сабап, анан карап апам кетет, апамды кетирчи деп жыгылып ыйлады. Бутуга жыгылып ыйлады. Кызым жыгылып ыйлады. Апам экинчи келбей урбачы дейди. Анан балдары да ойгонуп эбакып кетти, ар жакта отурат эди. Олар дагы коркуп калды да, алдымда жакта отурду. Анан биз өзүбүздөн коркуп калдым да. Көздөрү тегерени билип, ошчу эле өзүн неме кылып кармай кетти. Мен эле машинтип колумду эме кылганда мен эки колум катуу корккон деп айтат врачтар. Бирок колум андай болуп калды да. Ишке жараксыз болуп калды. Мына акырга чейин мен күйөө балам жылап калган. Мени алып келди. Аябай көзү дагы сабады, апамды чыгарып койчу, жалынып, бутуга жалынып, яктай дагы бетти, уруп, алмак салмак жүрөбүз, мени уруп, onu көзү урөбүз. Анан кандай деп эшикке чыгып, эме кылап деп аран колунан чыктым дагы сонан. Милицияга бардыңыз. Анан курткамды аран кийип эме кылдым. Аран кийип мына жака чыксам карап турду да бизде. Анан мына жака чыккандан кийин баласыга мына неберем, чоң небереме таяк дайындап. Таяктан кийин бирок күлөктү сабыча таякта, ал таяк. Ошо менен өлө сабады. Өлө сабып көзү алмак дагы сабады. Дагы сабган көз кыйкырдык, эч ким келген жок. Ушунча кыйкырдык. Кошуналары бар беле? Кошуналары ham бар. Эч ким келген. Эч бири дагы адам келген жок. Анан ушинтип сабап, якып жаканан чыктым да. Мен чыгайын дегенде кызымдын пулту аракка эме болуп калган экен. Ал мындай эме болуп калды, көз бөлүнүп кетти да. Көз бөлүнүп кеткенде мени дагы уруп, келип кызымды дагы урду. Көзү өлү бак, көчөдө өлү кыйкырып, бир да кошуна чыккан жок. Ошентип кыйкырып, анан мен курткамды кийип, анда санда бирде эме кылдым. Анан ар жака барганда кызымды дарбазаны итерип, мени киргизүүдө дагы мени дагы кайра бурду да. Кайра таяк менен урган, 3 таяк, ошондой жол таяк бөлүнүп кетти да. Бөлүнгөндөрүн алып дагы урду. Анан мен башым айланып калып, каяка барышымды билбей, үйдө жака эме кылсам, сен эмне үйдө жака барасың, сен жиндисиң, билбелер деп дагы бир оозуга сөздөр менен сүйлөп туруп, анан бул жака ылдыйга бар деп мен кылып ылдыйга барып, наракка баргычам артымдан уруп барды. Буга чейин мамилеңиздер жакшы эле болчубу? Күйөө балаңыз менен мамилеңиз кандай болчу? Мен эч мындай сүйлөшчү эмесмин да. Сүйлөшпөйм. Кызымды канча жол урганда мен келип бассам десем, мен урба, жакшы жаша деп кызым канча жол барганда барып мен жашабайм апа деп мен кылсам, майыл жашабасаң жашаба да, өзүң билесиң да, закондо сен өзүң билишиң керек деп сонтип мен кылып жакшы эме кылсак, анан кийин барат экен да, коркутат экен да. Сен менин алдымда түшсөң атаңды өлтүрөм, апаңды өлтүрөм, сени өлтүрөм десе коркут экен да, алга келе берет. 6 жыл болду, 6 жылда калтырып. Ошол убакыттарда баягы көзү көгөргөнүн, кандайдыр бир денесине зыян келгендерин байкайт белеңиз? Байкайт элем, милицияларга чейин барат, эме кылат элем. Милициялар баары бутарап болуп тура берет. Милицияларга чейин барат элем. Мен дагы айтат элем. Десем, келбелери урат да, эр аялды урат да деп. Кантип ургандар ушинтип урабы? Жакшы көрүп алган жарымды балдар чакасын, өзүнүн аялы, өзүнүн балдарынын апасы уратпайбы? Кандай апасын ушинтип урат? Сен дагы кызыңды күйөө көрсөң, урса кандай болосуң? Мен уч жака ичим күйүп баратса, ал өзүм жанымды койгон жай таппайбы? Аябай кызымды кыйкырганга өлөйм кылганда мен ылдыга кеткенимде кызым өлө кыйкырды да. Өлө кыйкырганда таяк менен сабай берген экен да. Жөн эле жүрөгүм азыр дагы күйөт, жаман болуп кетип, өзүм жолумда чалышып,
кантип мисаханага барганын билбейм да. Кызымды анда 2 uzap тээп урган экен, камап чыгарбастан да. Мен барып мисаханада мен турдум. Бирөөдүн телефон менен чалып, өзүм телефон менен чалган, бүт чалып, кел, мен кызымды өлтүрүп койсом болот, өлтүрүп койсом болот деп телефонду чалсам, азыр барам, кийин барам, милиция. Азырет деген. Деп кийин барам, чай ичип алайын, анан барам, кийин барам, анан барам дейбин, таң атып кетти. Мен кайра чалам, өлтүрүп коем, мен кызымды өлтүрүп коем, анан барасың деп чалам. Акыры бирөө айтты, Нариманын мисаханасына барам деп. Анан Нариманын мисаханасына барып, кичине тургандан кийин таң атып, шелемин 9-10 болуп кетти, кийин кете бериң эже. Экинчи да уже барыптыр, күйөө балаңызды үйгө дейт. Анан мен маршрут менен бардым. Маршрут менен барып, мен аксам барсам экинчи да турган экен. Мен кирдиңерби, бейдетиң десе кире албай турган экен да. Дарбазаны ачпай атат деп. Мен айттым, мен силерге удостоверение көрсөтүп, бир дарбазаны ачтырбайт. Деди, бар удостоверение. Мындай көрсөтүп кире бербейсиңер, биздин ачпайса биздин бе кылайык деп. Экинчи да турган, экөөдөн участковый экен. Bir vakti açtı, katırlar takıldıysan kaçak deyip kalmadı var. Devrim geri açtılar. Devrim geri açsa insanlar özü kirelmeydi de, özü kirleydi var. Ben kirim var. Özüm zor oldu. Ben dedim, sen öyle olsun dedim. Sen açtırıp, sen girişin girip bir yakaladım. Neye gireceksin dedim. Bizim siz girin, biz kirelmeyiz. Yani özüm kirip çarp diye çıktasam, köyü falan gol yiyeceğiz kanka. Cap bir dolar. Eşitliklerin kız boyunca cap dolar olunca kızım korkuttular. Төшөктү жанып алыптыр. Баш багып мени карап, көз тапшым дөнүп калганда, аябай ыйлап, бир жакын туруозун месе чакырып атасың дедим. Тогуп кеткен айткан. Мен айттым, карагыла, мен айткан тогуп калам жок, унутпай жатпайбы көңүлүм. Кир десем дагы эле кире албайт да. Анан дагы киресиң, дагы кайра кирип, тур, беке тургуз, неме бул мурзайым. Diyorlar arkadaşlar tur kelip tur yapalım misafir gelin diyorlar şu bir yakısı. Yani tur anan kilo atlar. Yekişi olduğuna ki anan kilo atlar. Misafir elbet tur atmayacaklar. Diyorlar bir kızımı çağırmadı. Çıksan desem öldürürüm. Çıkpaysın. Mesela şu betini kötütmüyorsun. Çıkpaysın dedi. Diyorlar bir ayettim. Mesela ayettim bar gelip gördüm ki bir yerde devşirse oldu dedim. Desem bana bar mesela çıkpaysın deyip onda da kirer var. Diyor çık deyip ben kıykıldım. Çıksın ama ben ağzını sürbayım. Yüzde sürbayım. Kork böyle çağır kızım deyip. Yani bir vakta sana bilse sizin acaka tuttum ya kızımı ben sürüşüm deyip. Kızı ben sürüşüm deyip. Çat görmüşse bir kuyuyor balam çalıp bu bir çalıp ne yaksa gromsuza koyup koyuyor maqtanğanı da. Aytып атпайбы баягы неме. Мен айтып атам, эртеден бери кайындың чалып мен зайыбар кылды го дейт. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров, Нуркожоев, урматтуу Камчыбек Ташиев, мени эмнеге 7 суткеде берип койдуңар. Эми мына кызымды коргоп беришиңерди суранамын. Кызыма кандай эме күнөөлөрдү, кандай контактарды берип жүргөн кызыма. Ошон үчүн мен kızımın özünü korgop, ошондо чара көрүп беришиңерди мен сизден суранамын. Кызымды коргош керек. Кызымды өлтүрүп берсем не болот? Мен азыр даже уктабайм, күнү-түнү уктабайм. Эшикти карап турам, кандай болот экен кызым деп. Биз ушундай болуп жаткан маалда сиздерден биз суранып кетемин. Кызыма ошо өзүнү коргоп, ошого бир чара көрүп беришиңерди суранам. Аталган жаран учурда убактылуу кармоочу жайда болгондугуна байланышууга мүмкүн болгон жок. Окуя боюнча экинчи тараптын дагы үнүн угууга даярбыз.